апа кулсабыз ачты, тамак жегибиз келип атат деп бийлашат да. Балдарыма кыйкырып, өлтүрөм, коркутуп, кол көтөрүп сабап баштадык да. Ошол жардам сурап чыккан аркылуу экинчи турмушка чыктым. Биз деле ата алайлычы дейт да. Мен деп ушунун ыйлабасынчы деп турмушка чыксам, кайра өздөрүнө кол көтөрүп, өздөрүнө душман болуп чыгышты да. Даже кайненеме чейин кол көтөргөн күндөр болуп, ошодон ажырашып кеткенбиз. Кичинемден бери апам жок өскөн кысмында. Аял менен ажырашпай туруп, мага үйлөнгөн мал экен да. Турмуштан ажырашкандан кийин балам менен үйгө деле батпай калат экенсиң. Даже школду толук бүткөн эмесмин. Канчынчы класска? 5-класска чейин иштеп, 5-класста атам Россияга нянка болуп жөнөтүп жиберген. Иштеп келесиң деп. Ошо менен мектепти деле толук бүтө алган жокмун. Азайка үйдөн кууп чыккан күндөрүм да болду да. Деген бүтпөгөн бир эреңиш турган чыгар, же жеңилүү, же жеңиш деген сөз бекерин айтып калбаса керек, бирок турмуштун сыноосуна сынап бүгүнкү күндө андан жеңилип, кантип жеңүүнүн жолун издеп жаткан каармандарыбыз дагы жок эмес. Бүгүн дагы да болсо 30 жаштагы Айзат эжекебиздин тагдыры тууралуу баяндап беребиз. Атым Айзат. Оштон болом өзгөндөн. Азыркы учурда 2 баланын энесимин, жалгыз бой энемин. Биринчи турмушумдан ошо ичкиликтин айынан ажырашып кеткенбиз, экинчи балам боюмда ар кезде. Андан кийин башка неге чыктык, башка соц тармакка чыктык, жардам сурап чыкканбыз. Ошол жардам сурап чыккан аркылуу экинчи турмушка чыктым. Экинчи турмушка чыкканда мен баламды батырбай, баламды уруп, бутук мокуп алып, көп жашабай эле бир 3 ай жашап ажырашып кеттик. Анан азыркы учурда ушу квартиралап турам. Балдарымды карашкан адам жок, өзүм карап келем ушуга чейин. Өзүм апам каза болуп калган, атам башка аял алып, жардам берип караган адам жок азыр. Бир туугандар жок? Жок, өзүм жалгыз эле кызмын үйдө. Ошо бизге жардам берген эч ким жок, азыр өзүм ушу квартирада турам. Азыркы учурда ошо 2 балам тең ооруп, бирөөсү жүрөгүнөн ооручу, тубаса элечи, туулганда эле. Анан азыр жалда учетто турабыз, кардиологияда. Кызым болсо 5 жашта азыр. Ал дагы азыр ушунун башына жара чыгып, аябай температура берип, больницага алып бара турган шартыбыз жок. Азыр үйдөн чыга албай калдык да, ошо же жумушка чыга албайм, же балдарды эч кимге таштай албайм. Анан үйдө отурсак жардам берген адам жок болгондуктан кээде наныбызга жок болуп калат, кээде продуктыбызга жок болуп калат. Ошондуктан кыйналганыбыздан кайрылганбыз сиздерге. Биринчи турмушуңуз эмне болуп эле? Биринчи турмушумдан жакшы сүйлөшүп эле турмушка чыктыңыз беле? Жок, кала качып алышкан биринчи турмушумда эле. Ичүү, ичкенде да чыдап, макул деп көз жумуп, канча не болсо деле эми все равно отурду балабыз бар деп чыдап жашадым. Бирок экинчи балам уже боюмда кезде аябай эле мындай кемсинтип, эми кедей жердин кызысың, колуна жок жердин кызысың деп акыркы күндөр аябай эле батырбай, кол көтөрүп, даже кайненеме чейин кол көтөргөн күндөр болуп, ошодон ажырашып кеткенбиз. Канча убакыт жашадыңыздар? Биринчи менен 4 жыл жашадык. Уруш эмне себептен чыкчу эле же? Ошол ата-энең жок же болбосо жок жердин кызысың деген маселеден уламбы? Уруш көбүнчө эле өзүм кичинемден бери апам жок өскөн кысмында. Анан атам үйлөнгөндөн кийин сеп берген адам жок болду, ошодон чыкты да көбүнчө.
Септин айынан. Эл караган бетибизди жер каратты, ошентип кыйратып деле сеп берген жоксуңар деп ошо септин айынан чыкты да. Мынакей башка бир социалдык тармактарга да ушул жардам сурап кайрылып, анан мен дагы тартып жүрөм. Көбүнчөсү айымдарды тартканда аларга бат эле күйөө чыгат да. Жардам берген киши эмес, мен күйөө болуп берейин, мен алайын деген адамдар көп чыгат. Сиз да ошолордун бирисине туш келип калган окшойсуз же. Ошентип соцтармакка чыккандан кийин ошентип сүйлөшүп, бир 2 ай сүйлөштүм. Балдарды өзүм баламдай карайм, өзүм баламдай багам деп айткандарынан ишендим да, ага чейин деле кызым көп ыйлачу да, апа биздин атабыз жок, биз деле атасы болгону өзүбүз каалаган нерсени алып берип, бизди ойнотуп жүрөт эле деп баягы ыйлагандан ошо ата менен муктаж болгондон чыкканбыз да. Ошондон деле атасынын көзүн жүү, ата менин көзүн жүү депчи. Бирок турмушка чыккандан кийин 1 ай жакшы жашадык. 1 айдан кийин ошо балдарыма кыйкырып, өлтүрөм, коркутуп, кол көтөрүп сабап баштады да. Мен ошо карап жүрөм, чыдап тура алган жок, ажырашканга не кылдым. Канча жашадыңыздар? 3 ай жашадык. 3 айдын ичинде эле ошентип баштады. Неден улам же? Иш Эми кичинекей бала экен, бул кой деген түшүнбөйт. Кичинекей 3 жашта да азыр. Кой деген түшүнбөйт, отун деген түшүнбөйт, жаны тынбаган мал экен да. Анан кичине шоктон койсо да, сенин балаң жөн отургузбайсың, наракка жыл, бияка жыл деп ошо менде не кылбай койду да. Акыркы күндөр уже кол көтөргөнгө чейин барды, башына кыйкырып турушканда мейли атанын тарбиясы бар, катуу кармаш керек деп бунчукка эмесин. Анан акыркы күндөр уже кол көтөрүп, өлтүрөм деп коркутканга чейин барды. Анан ошол үчүн балдарымды тандадым. Мейли атасы жок болсо деле өзүм карайм, өзүм кыйналсам дагы, өзүм жебесем дагы, ушу балдарыма жегизем деп ажырашканга туура келди да. Балдарымды ургузуп, кол көтөрүп коюп карап тура алган жокмун да. Ошо мен неге барып 102 чакырып ушундай балама кол көтөрүп атат деп барып арыз жазып, ошо сот аркылуу ажыраштык. Ал жолдошуңуздун мурда турмушу болгон бекен? Мындай турмушу бар экен. Мындай ачык деле толук ачыгын деле айткан жок. Көз ал ажыраша элеккен, ажырашпай аял менен да аялы питемде экен. Аял менен ажырашпай туруп үйлөнгөн мал экен да. Аны мага айткан эмес. Жубайы бар экенин кантип билип калдыңыз? Качан билип калдыңыз? Өзүм менин көзүмчө эле мындай сүйлөшүп, менин көзүмчө эле эми балдары бар, балдары менен сүйлөшөт десе, мен көзүмчө эле сүйлөшүп, мен көзүмчө эле чалуулар болуп, мындай сүйлөшүп жүрөштү да. Биз менен жашап делечи. Анан айттым, ошондой ажырашкан эмессиңби, ажырашсаң ажырашдым деп алдап бизди келип биз менен жашап атасыңбы десем, сен кимсиң, мага сага отчет берейинби деп ошентип койчу. Сиздин батирге кирип алды беле ал? Ооба, бул жака кирип, ушул жакта жашаган. Жубайыңызга байлашкан жокпу? Жок. Мисалы үчүн көпчүлүк эле байкап калабыз, ушинтип кирип алган күйөөлөр азыр деле ажырашса деле кайрадан келе бергендер болот да. Азыр дагы келип тынчыңызды албайбы? Жок. Азыр ошо сот менен ажырашып, соттон кийин ага не берген. Ошондой түшүнүп калат, если жолдо бир не болсо, баласына кат сүйлөп же жакын жолой турган болсоң, кайра соттолуп кетесиң деп эскертүү берген, ошодон кийин такы жолобойт. Албайке менен 3 ай жашадыңыз. Ооба. Ажырашканыңызга ошондо канча убакыт болуп калды азыр? Экинчи турмушуңуз? Азыр уже 2,5 ай болуп калды. 2,5 ай. Жашоо кандай эми же баары жалгызбы энеке, баары бир билинип калат. Өзүңүз айтмакчы, нанга да акча жок болуп калат. Эмне жумуш кылып атасыз? Азыр биз уже больницадан чыкканыбызга могу 1 жума эле болду да, кичинекейим жүрөгү кармап, реанимацияга түшүп калып, ошо менен болуп атам. Азыр жумушка да чыкканы шартым болбой атат да. Анан азыр магазинде энелерине карыз алып жеп атабыз, айла жок наныбызды, продуктыбызды магазиндерине карыз алып жейбиз. Азыр өзүм азыркы учурда да неге чыга албай атам жумушкачы. Анын үстүнөн могу кызым да температура берип, уже буга деле бир 10 күндөн ашып калды, ушинтип
баш ириңдеп кайра кайтып температура болуп жүргөнүнө. Алыс жакын туугандар жокпу же такыр эле? Негизи апамдын туугандарын тааныбайм ушуга чейин. Аралашкан эмесмин, көргөн эмесмин. Атамдын туугандары такырындай жардам берем деген туугандары деле. Туугандар бар, бирок жардам беришпейт да. Ар ким өзүнүн турмушу менен. Эми турмуштан ажырашкандан кийин балаң менен үйгө деле батпай калат экенсиң. Азыр атам алып барсам деле атам айтат, балдарыңды алып келбей, өзүң бак, өзүң кара. Мага кереги жок сен балаң депчи. Атаңыз канчада? Атам уже 60-ка чыгып калды. Азыр экинчи турмушу бар, экинчи турмушу менен жашайт да. Сен аны өгөй болгондон кийин өгөй эне менен батыш деле кыйын экен. Барып көргөңүзбү? Жок, алар менен чогуу жашап жүргөм да. Чогуу жашап жүрүп, ошо биз биринчи турмушумда ажырашып, кайра жарашып, ошондой болуп жүрдү да. Ошо кезде барсам, өгөй апам деле, атам деле даже мага кол көтөрүп, мындай сабап балаңды бакпайм, детдомго өткөзүп сал деген күндөр болуп, ошодон. Атаңыз да кол көтөрүппү? Ооба. Атам аябай мындай, сен эсли күйөөң менен жашасаң, жашабасаң, балаңды өзүң багып үйдөн чыгып кет деп, үйдөн мындай кууп чыккан күндөр да болду да. Өзү таңга батпай калган учур ала кандай эже? Эми сөз менен айтып жеткизиш кыйын эле да. Аябай эле оор болот экен өзүң. Чем атам болгондон көрө энем болсо бир аз кыз балага негизи жеңилирээк болот экен, эркек балага билинбеген менчи. Ошо эки бала, баары күчүм деле ошо эки балама жумшап, ушулар жесин жеп, ушулар кийсин, ушулар элден кем болбосун, атасы жогу билинбесин деп эле аракет кылып, ошого дагы кайрылган ушул болду да. Атама так мындай кээде наны жок болуп, башка калган күндөр болуп атат. Балдан апа кусагыбыз ачты, тамак жегибиз келип атат деп бийлашат да. Анан ошону айтканда жүрөгүм чыдабай силерге кайрылган ошол болду да мага. Өзүң коюп жүрө берет экенсиң, чыдап элечи. Бирок кичинекей балдар такыр чыдай алышпайт экен да. Апа биз кусабыз ачып атат, эмне жейбиз? Апа биз деле мороженое жегибиз келет, биз деле сок ичкибиз келип атат деп бешикке чыкса, балдар менен ойносо, ошолорду көргөн бул деле мындай жегиси келип, бийлап келишет да. Акыры ушинтип бийлай бергенин эшикке да чыгарбай азыр үйдө карап атам да. Эшикке деле алып чыксаң көргөн. Эми эшикте балдар оюнчук алып чыкса же бир нерсе алып чыкса, балам анча түшүнбөйт, кызым ыйлап келип атат, ушинтип элечи. Апа биздики ата болгондо бизге деле ушундай кылып бермек да. Биз деле ата алайлычы дейт да. Мейли деп ушунун ыйлабасынчы деп турмушка чыксам, кайра өздөрүнө кол көтөрүп, өздөрүнө душман болуп чыгышты да. Эже бул тандоодон жаңылуу. Ушу бала үчүн деген максат эже. Бирок мындай карап турсаңыз, негизи эркек киши го башка аял алып кете берет, бирок баардык нерсе аял кишинин башына калып калат. Бала деле, башка түйшүк деле. Негизи хотя бы кичинекей оорубай, мындай ден соолугу жакшы болгондо деле садикке берип коюп, өзүм кандай жумуш болсо да чыгат элем да. Анан буга чейин деле ушундай садикте иштеп жүрдүм бала менен. Эми балам кичине ыйлап калса, постоянно өзүң балаңды карап отура албайт экенсиң да, садикте балдарды кошо карайсың. Кичине ыйлап калса көгөрүп калат, өзүн жоготуп коет, ушинтип көзү не болуп элечи, көзү ачылган боюнча эле суу жерге кармап калат. Азыр өзүм таштап да кете албайм да, же садикке постоянно таштап, берте мен таштап кетинде алам десем, же ага көнүшпөйт балдарчы. Чоңум коюп жүрө берет, кичинекейимден корком да. Неге дегенде бул уже азыр 3 жашка чыкты, 3 жашка чейин ошо больницанын жардамы менен, дарын жардамы менен чоңоюп келип атат да. Могу бир айдан кийин 4кө чыгат, 4 жылдан бери почти ошо дары менен, капельница менен ушунча чоңоюп ушул акыбалга келди да. Эже негизи эле ушул аял киши турмушка чыгаардын алдын эмнеге көңүл буруш керек эже? Эми бир күнгө просто турмушка чыгардан мында бир нече өзүңө условия кылып, эми койт аял болсоң деле өзүңө үй жай кылып алып анан чыгыш керек экен да. Азыр үйүң жок, колуңда жок. Карапайым болсоң даже
турмушка чыккан жериңе да жакпай, батпай калат экенсиң. Тем более болушкан апам жок болгондон кийин азыр мага аябай эле оор болду да, ошентип папасы жок. Турмушка чыгып, турмуштан дагы оор мындай запкы чегип, ушун эмеге турмуштун таталына аябай ушуга чейин сабыр чыдап аттым, бирок балдардын мыйлагына аябай чыдабай эле айла жок экен да. Ошо балдардын үчүн эле аракет кылып калдым азыр. Квартира канча төлөйсүздөр? Квартирага 12 000 төлөйбүз, биз 6 000 төлөйбүз, бул жакта жашаган эже 6 000 төлөйт. Экөөбүз 6 000 төлөйбүз айына. Балдарга пособие менен жашап атасыздар. Пособие аласызбы? Жок, пособие ала элекпиз. Неге? Пособияга чыгара элекпиз азыр. Документтери жокпу же кандай? Документтери бар, экөө тең өзүмдүн атымда, просто больницада көп жүргөнгө, больницада жатып, соцзащиталарга кайрылган, буга чейин кайрылган, анан чалып жоон айтам. Чакырганда келип коебуз деген ошол боюнча такыр кабар жок алардан деле. А пособияда жок, аз иштебей атасың. Квартплатты кантип төлөп атасың? Квартплатам уже 2 ай болуп атат, могу бере элегиме. Өткөн айда тиги могу комнатада жашаган, поселением жашаган эже берип турганчу азыр пока иштей албай атам. Ал кезде биз больницада жатканбыз да. Анан бул квартплаттын убактысы келип калып, бул эже төлөгөн да. Анан уже могу бул айдыкын дагы 5-inde төлөмөкпүз, 5-inde дагы төлөй алган жокпуз да. Кайра 3-ай келе атат. Ооба, кайра 3-ай келе атат. Продуктабызды эми балдарын жейм, ичем дегенде могу жаныбызда магазинден карызга алабыз деп, могу жаныбызда 2-3 магазин бар, ошолордон эптеп жаздырып, бирөөсүнөн май алсам, бирөөсүнөн нан алып, ушинтип эптеп күнүмдүк балдарыма жеткиликтүү кылып тамак жасап берип каратам да. Өзүңүздүн билимиңиз кандай же? Өзүм чоң окуу жайда эмнеде окуган эмесмин. Даже школду толук бүткөн эмесмин. Канчынчы класска чыккансыз? 5-класска чейин иштеп, 5-класста атам Россияга нянька болуп жөнөтүп жиберген. Иштеп келесиң деп. Ошо менен мектепти деле толук бүтө алган жокмун. Документация тийип бууга дагы бир аз кыйналат кезде. Ооба. Азыр мындай не кылып, 5-класска чейин окуп, билим алганга мындай көп нерсени, документтердин көп нерсесин түшүнө бербейм да. Жазуу иштеринечи? Жазуу иштерин жазып не кылып берем. Окуп жазып берем. Келиңиз эже жалпы элге кайрылуу жасалсаңыз болот. Сиздин кыялыңыз кандай эже? Эми биз мына 2 бала менен до сих пор ушинтип квартиралап жүрөбүз. Хотя бы мындай бир карап жашай турган үй болсо деле, өзүбүздүкү болбосо деле, өзүбүздүн собственный үйүбүз жок болсо деле, хотя бы кичине условия түзүп иштеп, балдарды даарлатып жакшы кылганча карап жашаган үй болсо деле болот эле бизге. Ошону тегерегин карап тазалап жашасак делечи. Азыр аябай эле квартирадан иштебегенге дагы балдарыма дармектен аябай кыйналып кеттик да. Даже кээде тамак ашыбыз жок болгондо балдардын ыйлаганына жүрөм чыдабай. Если карап жашаган үй болсо деле бизге мындай квартплатка төлөгөн акчаны балдарыма керектүүсүн, кемгатысын алып берип карамак элем дейм да. Азыр ушу жардам сурайын деп чалып ушунча не кылгам. Бизге дары-дармектен, продуктадан ушу бир аз квартплат, больницаларыбыздан бир аз жардам керек болуп атат да. Аты жалгыз өзүм эч нерсе кыла албай калдым азыр. Же балдарымды бирөөгө таштап ишке чыгайын десем, мына азыр кызым да ушинтип баштары аябай ириңдеп не болуп кетти, көбөйүп. Же буну азыр больницага алып барган, азыр жол киребиз да жок болуп атат да. Же больницага алып бара албайбыз, же дары алып бере албайм. Же бир толук мындай кулсаны толук тойгозо албай, аябай кыйналып кеттик да. Ошо жардам сурайын деп не кылгам, кайрылгам. Жана мурда чыкканда дагы комментарий бөлүмүнө бага албагандан кийин эмне төрөйсүң деген дагы нерселерди угуп калдыңызбы же? Мында мурунку чыкканда көп эле адам, ал кезде балам кичинекей, жаңы эле мындай басып, жаңы эле не болуп калган. Көп эле адам мындай не сурады да, кайрылгандар. Жардам берем деген эмес, наоборот, балаңды бербейсиңби, бага албайсың, балаңды биз багып алалы деп эми хоть канча оорукчан болсо деле өзүң карыган жаралган балаңды бериш аябай эле кыйын да.
Анан азыр дагы ошол могу чыккандан кийин деле сурашым мүмкүн. Ошолорго азыр баламды эч кандай бирөөгө берип же таштап кете турган акыбалда эмесмин да. Турмушка чыгышчы же? Жок, турмушка чыгышта оюмда эмнеде жок. Главное ушу балдарымдын келечегин түзүп, балдарымды кичине болсо дагы уже мына эртең 1-августтан кызым окууга барыш керек, же буну окууга бере албай атам. Окууга дайындыгыбыз да жок да, так азыр кийимин алып бериш керек, тетрадь, сумка алып бериш керек. Мектептин деле расходтору көп экен да. Азыр окууга берейин десем, же окууга дайындыгыбыз жок, же жашаган постоянно өзүбүздүн постоянно жашаган үйүбүз жок. Ушинтип квартиралап эле жүрөбүз да. Квартиралап жүргөндө да квартирадан төлөй албай кыйналып калып, онда башка жакта жашачу ак босогодочу. Анан ал жактан төлөй албай калып, казайка үйдөн кууп чыккан күндөрүм да болду да. 2-3 күн ошентип квартира издеп таба албай, көчөдө жүрүп, ошондой нелер подружка, 1-2 подружкамдын үйүнө барып, сеникине жап турайын деп, ар кимдин үйүндө жатып, жашап жүргөн деле күнүбүз болду да. Азыр сиздин негизги максат ошол карап болсо дагы бир башка укпай турган жер болсо деген ниетиңиз бар эже? Буюрса жалпы элдин колдоосу менен сиздин кыялыңыз дагы орундалып, мүмкүн өзүңүздүн үйүңүзгө да ээ болуп каласыз. Эң башкысы ыйлагаңыз энедеги бул саңырдуу болуш керек деп айтып калабыз. Сизди көргөн бала дагы туура эмес таасир алып калышы мүмкүн. Ошондуктан оорубаңыз, ден соолуктугуңуз, балдарга жаркын келечек тартуу сиздин колуңузда. Андыктан көрүп жаткан ар бир көрөрман, эгерде колуңуздан келген болсо, анда эжекебиздин реквизиттерин биз жазып коебуз, ошол жака жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Бир гана эскерте кетүүчү нерсе, жаман сөз жазбайбыз. Жана дагы бала сурап же болбосо мен сени алат элем, мен сага күйөө болуп берем дегендерге айтарыбыз, ал нерсенин азыркы учурда Айзат эжекебизге кереги жок. Ошо көп эле сурашат да, ошо балаңды сен бага албайт экенсиң, бир эле балаңды эптеп алчы. Бизге кызыңды бер, биз бага алалы, бизге балаңды бер дегендер аябай көп чыкты да. Например, бир 100дөй адам чыкса, анын 80 адам эле ушу бала сурап бага албайсың сен. Бага албасаң домбайлыкка өткөзүп койбойсуңбу, же бизге берип койбойсуңбу дегендер көп чыкты да. Бирок койт канча ооруса деле, койт канча мейли өзүм ачка калсам деле ушу балдарымды ачка калтырбашка аракет кылып атам да.